Өнүгүү прогресс партиясы агрардык саясатка айыл чарбасына дайым өзгөчө басым жасап келген. Айыл чарба жана мелиорация министри болуп биздин партия сунуш кылган талапкер Турдуназир Бекбоев дайындалды. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүгүү боюнча комитетке төрагалыкка Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров шайланды. Көпчүлүк коалиция бизге бийик ишеним көрсөткөнүн биз жогору баалайбыз. Мен фракция лидери катары ачык айтып койгум келет. Өлкөбүз үчүн өтө маанилүү болгон бул тармак боюнча жоопкерчиликти биз өзүбүзгө алдык. Биз программабыздагы идеяларды ишке ашырууга киришебиз. Өткөндө премьер-министр Темир Сариев өкмөттүн ишинде жакшылыктар болсо силер менен тең бөлүшөм, жамандыгы болсо толугу менен өзүм алам деп жарыя кылды. Биз Өнүгүү прогресс фракциясы бардык жоопкерчиликти премьер-министр Темир Сариевдин мойнуна илип койгубуз келбейт. Өзүбүзгө тиешелүү болгон тармактын жакшы иликтери менен терс кемчиликтердин баарын премьер-министр менен тең бөлүшөбүз. Айыл чарбасы өтө оор жана өтө маанилүү тармак. Бул тармакта ийгиликтер болсо, өлкөбүздүн кийинки экономикалык өнүгүшүнө жол ачылат. Бул тармакка өзгөчө көңүл буруп, баарыбыз колдошубуз абзел. Мен премьер-министрге айтар элем, айыл чарбасы үчүн абадай керек болгон техника, үрөн, жер семирткич, айыл чарба продукцияларын кайра иштетип чыгаруу, сатып алуу маселелерин чечүү зарыл. Жер аянттары суу менен камсыз кылынбаса, бул тармакта жылыш болуш кыйын. Буларды чечүү финансылык маселеге барып такалат. Биз МТСтер түзүүнү бардык райондорго жеткиргенге аракет кылабыз. Элди толук таза суу менен камсыз кылуу учурдун талабы. Сууга жерлердин аянтын жыл сайын 10 000 гектарга көбөйтүү зарылчылыгы бар. Өкмөт бул эң маанилүү тармакты приоритет тармак катары карашы керек. Өкмөт жыл сайын зарыл суммадагы акчаны кечиктирбей бөлүп бериш керек. Элдин жашоо деңгээлин көтөрүш үчүн биринчи иретте эң курч социалдык маселелерди чечүү зарыл. Ошондо гана биздин чогуу аракеттерибиз ийгиликтүү болот. Мен буга терең ишенем.